почти $5. Ошол жерде карасаңыздар 4.900.000 деп турат. Бул деген доллар менен $4.09 болот. То есть 9 почти $5 болот да. $5 курс боюнча бир почти 200-300 рубль болуп калат. Достор, бул жактан карасаңыздар, биз бул жактан мындай кылып туруп карай турган болсок, 1 февраль $7 чыгаргам. Андан кийин, $3 чыгаргам, $1, андан кийин $2. Эң көп чыгарганым ушул февралдын башында $7,5 чыгардым. Андан кийин мен эч нерсе лайк баскан жокмун, бул приложенияга кирген да жокмун. Реферальный ссылка менен мен ошентип ошондо $7, 11, $12, почти $12 реферальный ссылка менен таптым. Жөн эле обзор кылып койгонум үчүн. Каждый рефералга 25 өзүнүн валютасы менен 25.000 монета төлөп берет. Каждый рефералга. Лайк баскан үчүн 50 монетадан төлөп берет. Өзүнүн валютасы 1 миллион монета, бул жакта $1. Ошондо деген комментарий жазсаңыз же өзүңүз мындай болгон сүрөттөрдү жүктөсөңүз, мисалы үчүн азыр мен бул жактан окей 15.000 коин, 15.000, 25.000, 25.000 ошентип каждый рефералга мен ошентип ала берем. Азыр ушул акчаны да чыгарабыз. Бул жактан эмнеге көрсөтүп атам? Анткени бул деген как бы TikTok жана Instagram сыяктуу эле свайп кылабыз, лайк басабыз, лайкка бизге акча төлөйт. Андай болгон реклама чыгат. Рекламаны көрөбүз, 200 монета төлөйт. То есть бул жаңы чыгып келаткан соц тармак десек болот. Бул жактан видео эмес, только сүрөттөрдү жүктөйбүз. Бул жактан карасаңыздар, официальный өзүңүз тарткан эмес, жөн эле интернеттен көчүрүп жүктөп ага жүктөгөн үчүн да 1,5 монета берет, коин. 1,5 монета. Сиз күнүнө 10-20дан жүктөсөңүз, почти $2, $3 иштей бересиздер күнүнө. Бул жөн эле бесплатный халтура десек болот. Жөн эле ушу видео жүктөп лайк баскан үчүн ала бересиздер. Андан кийин достор, бул жактан комментарий жазганга дагы төлөйт акча. Андан кийин бир мисалы ушул менен кирип, ушунун профилине кирип, мессенджерге кирип, хи деп жаза турган болсок, 500 коин берет экен, уже көрүңүздөрбү? Жазган үчүн, жөн эле кирип, чатка кирип жазып койгон үчүн 500 монета берди. То есть каждый комментарийге жазганына, лайк басканына баарына төлөйт. Киши чакырган үчүн баарына төлөйт. Мен эгер бул жактан лайк басып, ошентип ар бирге жазып, мындай болгон сүрөттөрдү жүктөп иштесем, анда мен көп эле иштемекмин. Мен жөн эле рефералка аркылуу мен уже $11 иштедим. Азыр бул жактан ошол $11 чыгарабыз, көрсөтүп берем. Так, бул жактан профилден сүрөтүн басабыз, андан кийин могул кошелек деген жерди басабыз. Бул жакта максимум коебуз дагы, конверт деген жерди бассак, бул жактагы монетабыз көрүңүздөрбү, астына долларга түштү. $4.92. Эми бул жактан кошелектин жазуусун басабыз дагы, PR-га 19 цент, то есть 19 цент иштегенден кийин смело чыгарып алсаңыз болот. Бул жака PR кошелектин номерин жазабыз, аны үчүн деген, так, PR-га киребиз. Шашпайбыз азыр. Мен баарын детально көрсөтүп берген үчүн шашпайбыз. Эч кандай видеону үзбөйм, эч кандай жазабайм. Так, PR-дин кошелек номерин копировать кылабыз. Бул жака киделебиз, дагы выставить кылабыз. Yes деген жерди басабыз. Так. Все, достор.
азыр мынакей заявка бердим. Азыр түшүшү мүмкүн же эртеңки чейин түшүшү мүмкүн. Мынакей карасаңыздар $7 чыгаргам, азыр $3 чыгаргам андан кийин. Бул жактан эгер чыкпайт лоходрон десеңиздер, мынакей бул жакка кирип карап турсаң болсок $7 түштү. Андан кийин мынакей $3. Андан кийин дагы кете берсек ушинтип түштү. Андан кийин достор бул жакта мен PR кошелектун ичинен Мир деген банковский картага мынакей Мир минус 757 деп турбайбы? Мирге мен ушул сайттан иштеген, ушул приложениядан иштеген акчамды мен Мирге чыгарып алгам. То есть PRден картага смело чыгарып алсаңыз болот. Эми, конечно, комиссиясы бар. Мен $800 чыгаргам. Бирок мага 750 түштү, то есть $50 комиссия кармап калды. Рубль менен эсептей турган болсок, мен рубль менен чыгаргам. Российский банковский картага. Сиз М-банкка чыгарып алсаңыз болот. Ошондой эле там Оптима банк, Тоскредит банк, любой банк картаңыз болсо эле, любой эмеге PRден кайра перевод кылып алсаңыз болот. Аны үчүн деген сиз перевести деген жерди басасыз. Бул жактан мисалы визалуу картаңыз, визаны тандайсыз, номер жазасыз, бул жака сумма жазасыз. Андан кийин перевод кылып бересиз. Все. Комиссия 4,5% плюс $50 экен. То есть мисалы үчүн $100 которсоңуз, анын 5 рублин алат дагы, плюс $50 алат экен. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Так, эми обновить кылабыз балансты. Все, мынакей $4 келди уже келди. Көрүңүздөрбү? Төлөйт. Бул приложение төлөйт экен. Так что кирип иштеңиздер. Ссылкасын в описании калтырып коем. Сиздер менен KG Money каналы болду. Эмки видеомо чейин кош.